Ассаламу алейкум, урматтуу бизди көрүп аткан жалпы көрөрмандар. Бул сапардагы биз өз кардарыбыздын, бактылуу кардарыбыздын үйүнө конокко келдик. Эшиктер көргөнү. Бул апабыз болсо, Бүзайна Апа өз үйүңүз жөнүндө тааныштырып, биздин келечекке кандай жолдор менен келип калгандыгыңыз жөнүндө дагы айтып кетсеңиз кененирээк. Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар. Мен келечек компаниясын телефондон окуп, аябай карап, изучать этип, анан жана алып аткандардын баардыгын изилдеп көрсөм эч ким мындай алдайт, алдабайт деген сөздөр жок экен. Анан мен атайын бардым. Ал жерде сүйлөшүүлөр жүрдү. Айтор иши кылып, мындай алдаган эч бир эбелери жок экен. Бир топ балдар иштейт экен, бир 20-30тай. Баары эберинки, жакшынакай. Обычный биздин жакшынакай кыргыздын кыздары жана балдары. Деги Кудайга шүгүр, биздин кыздар да ошондой өсүп жетилип, ушундай балдарыбыз жакшынакай созолонгон балдар бар экен. Ошолордун баягы деми менен, жардамы менен дегендей мен очередька турдум 383 болуп. Анан толугу менен 5 ай 10 күн күтүп туруп, келечек компаниясынан бир комнат үй алдым. Башында мен төлөгөндө 500 000 биринчи төлөмөрү деп эсептелинет экен. 180 000 балдардын айлык акысы деп эсептелинет экен, аны төлөдүм. Анан юристтер деп коет экен, ага 20 000 төлөдүм. Андан кийин анан мага 1,5 миллион беришти. 2 миллионго мен кызыма бир комнат үй алдым. Ошол 5 ай 10 күн дегенде. Кудайга шүгүр, биягы айланып 10 жылга төлөнө турган төлөмөрү айына 14 000ден айланды. Тагыраак айтканда 13.897. 14 000ден төлөнүп атат. Айтор ушул биринчи жашоого, жаштарга ошо бир комнат, 2 комнат үй алып берип турсак, энеталар бул жакшы эле жөнөлгө деп эсептейм. Кудайга шүгүр, алып мага беришти, өздөрү артышты, өздөрү төлөп беришти. Мен карап эле турдум. Кассанын жанында ошондой болду да, мен карап эле турдум да, жана балдар эсептеп бияк-биягын өткөзүп эле берип атышты. Азыр кызым кирип калды. Кудайга шүгүр деп, бул компания алдабай турган, баягы жетекчиси абдан. Өткөндө да бир мен передачадан айтып өтүп кеттим эле, помпойгон, жакшынакай балдар бар, жакшынакай балдар иштешет. Аларда да Гүлбайра деген кызыбыз бар экен, секретарша, Биз ошо консультация боюнча жалаң консультация берип турат экен. Илберинки баягы мында Кыргызда бир макал бар. Жакшы сөз жан эритет да, жаман сөз жан кейтет деп. Ал кыздын дайыма ушу тосуп алуусу аябай мага жагат. Себеби бардыгына ушу күлүп жайнап, жакшынакай кабыл алып турат. Андан башка ар бир сотунда, тияк биягында иштеген кыздар бар экен, алып барчу кыздары бар экен, мындай. Баары эл беринки. Ошентип жакшы прием кылып кабыл алып турган болсо, далайы настроениясы бузулбай кетет да, кайра келгенге шарт түзөт булар. Анан баягы жаман сөз жан кейтип коет да, кээ бир кагынат, силкинет, ар кандай организациялар болот, офистер болот го, ушунда больницаларда ар кандайлар болот го. Рахмат демекчимин мен буларга. 10 жылдык мөөнөт менен төлөйт экенбиз, төлөп атат. Иши кылып бир кызым Айтор кандай болсо дагы үйлүү болуп калды. Анан ар жагында келечек алардыкы акырындык менен дагы алып алар. Мен өзүмүн Энелик апалык милдетимди аткардым деп ойлоймун. Барыңыздарга урматтуу ушул көрөрмандар, мүмкүнчүлүк болсо балдарыбызды колдосок. Шарты болбосо эле жок. Ар бир үйдө андай шарттар боло бербейт, конечно. Мүмкүнчүлүк болду, мен ошентип кызыма алып бердим. Рахмат бул компаниянын жалпы жамаатына. Бардыгынын ден соолугу чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, дайыма бар болушсун деп мен Кудайдан тилеп кетем. Дагы далай жана помпойгон жетекчисинин атын унутуп калам, ким эле? Элеман Курманалиевич.
Elemandın uшу ömür uzun bolsun. Uшу bardığın ele daga 700.000 kişi andan da aşıp ketsin janagı alıp berip oturgan neme kardalдар да эми алармандар. Ошо алармандар 1000ден ашып кетсин, 2000ден ашып кетсин демекчимин. Иштериңер ошо ийгиликтүү боло берсин. Кудай бардык жакшылыкты, барчылыкты, токчулукту силердин компанияңа берип турсун. Силер ушинтип илбереңки жүгүрүп, жакшына кай болуп эле кабыл алып, баарын сүйүнтө бергиле. Эгерде 500.000, 400.000 акчаң болсо, 350.000ден өйдө болсо, мен божомолумда ошондой да төлөп кой очередке турсаңар акырындык менен аз-аздан төлөп отурат экенсиңер, ошондой мүмкүнчүлүк бар экен да буларда. Эми дароо 2 миллионду каяктан табат, карапайым элдердин табышы абдан кыйын. Мен дагы бир жолу айтып кетет элем, ушул келип, ушул компаниядан үй алгыла. Бу элеман немеге да жазыптыр, эмеде жүрөт, интервьюсу жүрөт го телефондо 3 миллион беребиз деп. Булар алып берсе анан кийин 10 жылда төлөсөңөр болот да. Негизи эле апа, биринчи сиздин үйүңүзгө келгениңизге терең кубанычтабыз. Ушинтип көргөнүңүздүн эшигин ачып, ушундай даамдуу тамактар менен бизден көңүлүбүзгө алганыңызга бул терең ыраазычылык. Андан сырткары баарыбыз эле билебиз го, карысы бардын ырысы бар деген сөз бул бекеринен чыккан жок. Анан жогоруда айта кеттиңиз, бул үйдү кызыма белекке кылдым деп. Анан ушул сиз жөнүндө, сиздин балдарыңыз, неберелериңиз, чөйрөлөрүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, канча небереңиз бар, канча уулуңуз бар? Кызым, мынчалык суроо бердиң, эми башынан баштайын. Менин 5 уул, 1 кызым бар. 1 кызым болгондуктан ошого баягы белек катары ошол үйдү алып бердим. Мендеги небере 27 болсо керек. Этегине чейин эсептеп турмун да, дагы 30га жакын иши кылып. Анан бир чөбөрөм бар. Келиндерим бардыгы бир эле жолку турмушта келип, ордунда сиңип жашап атат. Келиндерим бардыгы негизинен нормальный деңгээлде. Ар биринин 4-төн 5тен баласы бар. Кудайга шүгүр деп коем мындай карап. Кызымын дагы ошол 3 кызы бар. Мен баягы сен жанатан бери суроо берип отуруп атасың, кызым. Көп балалуу бул ырыскылуу деп эсептейм. Мисалы үчүн мен азыркы жаштарды карап туруп, эми шартка жараша мүмкүн экология начар деп аткан болсо да керек, бирде экини төрөп, анан төрөбөй коюп атышат. Анан айын кыздар, келиндер 3төн 4төн төрөп алгыла. Себеби мен азыр өзүмдүн жашоомон көрүп атам. Мен башка бирөөнү ушак катары же кимдир бирөөнү айтпайм. Бул эң жаман көргөн ушул адат ошол. Ушул 5 уул 1 кыздан ушул 30га жакын небере болсо, ар бир үйгө барсаң алдыңан тосуп чыгып турса, бирөө бетиңен өбөт, бирөө бутуңду жууп жиберет, бирөө колтуктап ооруп калсаң жетелеп чыгат, бирөө ботинкеңди жууп берет, галошуңду жууп берет. Мындан ашкан бакыт барбы? Ошон үчүн баягы бир деле төрөбөй койбой, экини эле төрөбөй койбой. Силер деле азыркы жаштар, мисалы 25те, 30дасыңар, 32десиңер, аял киши 40ка чейин төрөйт. 4тү сөзсүз төрөп алгыла. Кийин караганда биздей учурда балдар абдан керек. Баланы баксаң багат. Сени дагы, эн атаны дагы. Эгер баланы бакпасаң, ал бала карабайт. Ошон үчүн эмгек кылып, аны төрөгөндөн кийин кимдир бирөөгө бере коюп, анан кийин аны талашып урушуп ала койбостон өзүң багып, өзүңү жакшы көрсөтүп, өзүңү сүйдүртүп, ошол 3-4 баланы багып ал, сен бактылуу эне болосуң. Анда мен азыр 72демин. Менин жашыма барганда ушундай күлүп жайнап, ар бир балаң тоса калып, ар бир келиниң алдыңдан жүгүрө калып дегендей ошо жакшы нерселер ошол болот демекчимин. Бул менин башыман өтүп аткан гана себеп. Алдаса болот жаш башты, кантсе болот какбашты деп коет. Келгенде ушу келинди дагы өз кызыңдай кабыл алып,
Андан кийин акырын билбегендерин үйрөтүп олтурсаң 2 жыл 3 жылда ал сенин кызың болуп калат. Мен муну өзүмөн 5 келинимен көрдүм. Кудайым бизге ошо жакшылыкты, барчылыкты, токчулукту, ден соолукту, ынтымакты, эң негизгиси мамлекеттин биримдүүлүгү жана мамлекеттин тынчтыгы болсун. Дайыма барыңар бар болгула. Чоң рахмат, ар бир айткан сөзүңүзгө кошулам. Ушундай ар бир кыргыз айымы, ар бир энесиндей болгон мээримдүү, акылман, ушундай жүрөгү кең, сүйүүгө ушундай кучагы жайылган ар бир кыргыз уулуна ушундай жакшы сөздөрдү угуп турган болсо, биздин келечегибиз дагы да болсо алдыда деп ишенем. Алдына өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар жана ошондой эле бизден эч кайдан алыстабаңыздар. Жылытам деймин, жылытам. Гүлкайыр гүлүңдү кышында, гүлкайыр гүлүңдү кышында. Вальс, 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 кар менен атышабыз. Вальс, 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 кубанычтар кабылсын. Кайрадан кар кечип узатайын, кайдасың классташ бардалашым, кайдасың курсташтарым.